Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Силерге ачык асман, көңүлдүү маанай каалап, бүгүнкү сабагыбызды баштаймын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы текшерүү иши. Биз бул чейректе алган билимдерибиздин негизинде өз билимдерибизди текшерүү максатында текшерүү ишин жазабыз. Сабагыбыздын максаты өтүлгөн темалар боюнча билимдерибизди текшерүү. Физикалык формулаларды, чоңдуктарды жана бирдиктерди элестетүү менен маселе иштөөгө калыптануу. Логикалык ойлоону өнүктүрүү менен тырышчак болууга тарбиялануу. Бизге берилген тапшырмалар заттын тыгыздыгы, Ньютондун экинчи закону, оорлук күчү жана салмак, серпилгичтүүлүк күчү жана сүрүлүү күчү деген темалардын негизинде болмокчу. Себеби дегенде, бул темаларды биз баарын окуп билип түшүндүк. Анда биринчи тапшырмага көңүлүңөрдү бургула. Бидонго 50 литр балды куюшту. Эгерде балдын массасы 67,5 килограмм болсо, анда анын тыгыздыгы кандай болот? Берилген маселени дагы бир жолу окуп чыгып, заттын тыгыздыгы деген теманын негизинде бул маселени чыгарасыңар. Маселе чыгаруунун шартында берилген маселени окуп чыгып, берилди деп белгилүү чоңдуктар менен жазып алабыз. Экинчи бөлүгүндө формула бөлүгү. Маселеге тиешелүү формулаларды жазып, үчүнчү бөлүгүндө ошол формуланын негизинде чыгарууга өтөбүз. Кийинки тапшырма. Массасы 2 килограмм арабачага 2 метр бөлүнгөн секунда квадрат ылдамданууну берүүчү күчтү тапкыла. Берилген маселеде Ньютондун экинчи закону жөнүндө сөз болууда. Кийинки тапшырма. Кичине окуу кабинетинде 9 парта турат. Ар бир партанын массасы 20 килограммдан болсо, алардын жалпы оорлук күчүн тапкыла. Берилген маселени дагы бир жолу окуп чыгып, анын мазмунун түшүнүп, маселени оорлук күчүнүн формуласы боюнча чыгарабыз. Кийинки тапшырма. Узундугу 10 сантиметр болгон болот пружинаны 18 сантиметрге чейин созууда кандай күч аткарылат? Болоттун катуулук коэффициенти 250 ньютон бөлүнгөн метр. Маселени дагы бир жолу окуп чыгып, тиешелүү формуланын негизинде чыгарууга аракеттенебиз. Акыркы тапшырма. Массасы 150 грамм болгон жыгач брусогун партанын бети менен сүйрөөдө кандай күч жумшалат? Сүрүлүү коэффициенти 0,2. Берилген тапшырманы дагы бир жолу окуп чыгып, сүрүлүү күчүнүн негизинде кайталап, мына ошол теманын негизинде маселени чыгарууга аракеттенебиз. Урматтуу окуучуларым, бүгүнкү берилген тапшырмалар биздин
өтүлгөн сабактарыбызда бардыгы силерге түшүнүктүү, оңой жана тез чыгарат деп ишеним берем. Анда эмесе балдар, ар бир берилген тапшырманы өзүнүн эрежеси менен чыгарып жөнөтөбүз. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.